Бирок Нарын областарына бул жаңылардан болуп келди. Чарбасына жаңыдан толукталган айыл чарба шаймандары менен тааныштырып жаткан Урматбек Акунов Нарын районундагы Бектемир ата кооперативинин жетекчиси. Ал жетектеген кооператив рынокторго чыгууну камсыздоо долбоору аркылуу ири суммада гранттык жардам алган. Берилген каражатка бүгүнкү күндө кооперативдин базасы чыңдалып, сүт өндүрүүгө карата ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Бул жерде проекттин эң бир жакшы жагы, эң биринчи эле булар бизге ошо тоют базаларын дайындоого басым коюшту. Ошонун ичинен ушу техниканын шаймандарын алып беришти. Экинчиси ушул уйларды кармоочу жайларын чыңдады. Ошол жерлерге сарай салып беришти жана сүт сактоочу кампаларды салып берди. Ошол эле маалда биз буга чейин черный пёсөрдү карлы уйларды багып саап ушул 20-дан 22 литрге чейин сүт алып келсек, азыр биз ушу максат, кийинки максаттары ушул галыштын багытындагы уйларды кошуп өстүрсөкпү дегенбиз. Ошол жерден 2 уй 1 бук алып берди проекти. Жогоруда аталган долбоор менен кооперативге берилген 93 000 АКШ долларынын 45 000 чарбанын короо жайын оңдоп түзөп, уй кармоого карата ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жумшалса, калган каражат айыл чарба шаймандарын алууга сарпталган. Маселен, кооперативдин техникалык базасына үйрөн сепкичтен тарта жерге азык заттарды чачууга керектүү делген бардык шаймандар алынган. Биз ушу техникаларга жетпей аябай кыйналганбыз да. Ушулар келгени урожайды жакшы алдык. Биз ошо кол менен сепкенде ошо 30-35тен айланчу гектарына сепкенде. Муну менен ошо 40-45тен айланды. Чарбанын негизги багыты таза сүт өндүрүү болгондуктан долбоор аркылуу сүт багытындагы уйларды асыроого карата бардык шарттар түзүлүптүр. Тактап айтканда, сүт өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн уйлардын аштоолорунан тарта сүт сактаган кампасына чейин долбоордо көрсөтүлгөн стандарт менен курулган. Ошого жараша чарба мүчөлөрүнүн иши да жеңилдеген. Азыркы убакта 2 уйду сагатабыз. Күнүнө 10 литрден 20 литр алабыз. Мурун жаңыртылып атканда колго сачыбыз, азыр болсо мондай аппараттар, дойный аппараттар келген, ошолор менен сайбыз. Мурдага караганда жеңил экен аябай эле. Мында кармалган уйлар сүт багытындагы асыл тукумдан болгондуктан алардын тойтун таптап берүү башкы шарт. Буга жараша кооператив мүчөлөрү чыктуу тойту камдоону акыркы 4 жылдан бери колго алып, жылына 2 тоннага чейин силос даярдап келишет. Эми силос деген азыр аябай жакшы экен да. Силос деген аябай тойту кичине эле салсаң аябай жакшы неме болот экен, тоют берет экен. Андан кийинки маалында кургак чөйүн дагы беребиз. Ал дагы кайра тиги силостун сиңиримдүү болуп аябай жакшы болот экен да. Ал эми чарбада өндүрүлгөн чейки сүт долбоордун кошумча нарк чынжырчасы аркылуу Ат башы районундагы Ат башы сүт кайра иштетүү ишканасына атайын келишим менен өткөрүлөт. Бүгүнкү күндө чарбада сүт багытындагы оңго чукул карала уйлар кармалып келүүдө. Жакынкы жылдарда бул уйлардын башы 100гө чейин көбөйтүү мерчемделген. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, жаңылыктар, Нарын району.